Биринчи лигада канча команда болсо, ошолордун ичинен бирден бир фавориттердин бири Таластын Кара Бура командасы болуп келди. Мындан 3 ай мурун ноябрда алар жогорку лигада акыркы орундардарын алышып биринчи лигага түшкөн, бирок биринчи лигада кайрадан эле булар фаворит болуп калууда. Эмесе Кара Бура району мына 1-2 күн болуптур Бишкекке келишиптир, биякта ушу ипподромдо Таласбек Алиевдин сарайында экен. Бүгүн тренировкасы болот деп атат. Жүрүлө бир сыйра билип сурайлы. Эмне кылып атышат, кандай кылып атышат. Салам достор. Бүгүнкү берүүбүз Кара Бура командасынын Нооруз кубогуна даярдыгы тууралуу болмокчу. Бирок дагы да бир 2-3 жылдык сәл немем жетпей калды окшойт. Анан ошо запаста бир 5-6 атыбыз бар болчу. Ошол 5-6 аттын ичинен 2 атты мына бүгүн көрүп текшерип, азыр ошого буюрса токтолуп атабыз. Колдон келген жардамыбызды аябайбыз. Кара Бура командасынын жетекчиси Ислам Атакеев. Assalamu alaikum. Алып келдиңиздер команданы. Буйруса келдик. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, буйруса. Ушу марттын 1-ден баштап ушу Бишкекте центральный ипподромдо сбор өтүп атабыз, Кудай буйруса. Шарттар жакшы, буйруса. Бүт жагы орду менен келе атат, буйруса. Оюнга эртең 10 Кудай буйруса көлгө аттанып атабыз. 12 бала, 12 ат толукталды. Толукталды, буйруса. Аттарыңар. Бияққа келіп та толықтадыңар окшойт, анча-мынча атты. Ооба. Өзү негизи Таластан 10 ат алып келгенбиз. Баягы такталып калган балдар менен. Анан да запаста бир 5-6 атыбыз бар болчу. Ошол 5-6 аттын ичинен 2 атты мына бүгүн башкы машыктыруучубуз Нурлан Барпиев баш болуп мингизип, көрүп, текшерип, азыр ошого буюрса токтолуп атабыз, 12 ат менен чечилип атат. Касканы чечтиңиз кепкага. Инфраструктура башыбыз тренировка. Карпек байке. Карпек Эшиев тирүү легенда деп айтсак болот. Пенсиядан кайрап келди. Мен пенсияга чыгып бираз тренер болуп, Кара Бурага тренер болгонбуз. Анан ошо балдарга баш көз болуп, анан дагы да кичине дагы бир 2-3 жылдык неме бар экен, мындай жаштык кылат экен да. Анан ошо легендарлуу ошо Барпиев, Нурлан эмесин акебиз бар. Биз ошо Барпиев, Нурлан акени өтө көңүл тутуп, ошонун атын багып чоңойгонбуз. Ошо акелердин дагы да өзү бир тарбия алайын деп, тренерлик жактан ошо Барпиев, Нурлан акени Кара Бурага алып келдик. Таласта ушу Көкбөрүнү негизи эле облуска алып келгендердин бири Нурлан агайлы да, Барпиев. Ал бүгүн кайра келиптир, машыктыруучу атап. Буга чейин кайда жүрдү, кантип алып келдиңер дегенде. Нурлан Барпиев баягы сиз төмөндө айткандай, бир эле область иш эмес бул. Кыргыз казак элинде таанымал оюнчу болду да. Биз орду бар киши бүт жакта. Анан тилекке каршы 5-6 жылдан бери вообще тайказанга аралашпай, чаппай, неме кылып калган да, четтеп калган. Өзү айылда талпа дагы дайым чабып, ошол эле жаш балдардай формада дагы деле. Анан баягы биз жетекчилик келгенден кийин биз өзүбүз улак чаппаган балдар болгондон кийин улакты түшүнгөн бир кишини сурансакпы деп ойлоп, анан Нурлан Барпиев бизге келди да оюскач. Анан барып Нурлан акеге барып суранып, ал да биздин кылып аткан эмгегибизди көрүп, күйүп атканыбызды көрүп, намыска бек турайлы деп чыдабай келди да. Биз эми мен 5-6 жыл болгон Көкбөрүгө аралашпай алганым рас. Тайказандан чаппаган дейин 5 жылдан бери оюнга да келдик. Анан бул Кара Бурадан команда түшкөн Байш менен Ислам эми аксакал болуп биз менен барып балдарга мурдагы бир опыттарыңыз болсо үйрөтүп, акылыңызды айтып келиңиз дегенден ошолор менен келип баш көз болуп жүрүп атабыз.
Бүгін бірінші тренировкаңызда. Birinci trenirovka özüm de bugün ertemenen geldim. Бүгін Таластан келдіңіз Таластан бе? Тренировканы көрдіңіз, эмнелерди байкалдыңыз, кем каршыларын, артыкчылык жерлерин? Gördük. Hem kemgerçili jeri de var, oydog'day jeri de var. Hem akırında ballar men akıldaşıp üstөнгө oyundu күчтүүрөөк жүрүскөнгө аракет кылмай Азыр балдар аттар менен толук бири-бирин табыша элек. табыш элек. Эми бүгүн тактала баштайт. Анан аракет тактап көрөбүз. Балдардын баардыгы чаап жүргөн балдар ошол менен акылдашып отуруп бир жыйынтыкка келип Кудайдан оюнга кирет да. Нурланаке келип уже айтканда балдар уже смирно туруп сөзүн эки кылбай сөз урматын көрсөтүп жакшы бир үй бүлөдөй болуп машыгуу болуп атат Кудай буюрса. Сиздин эми бияка ойноп калышыңыз комплектим болуп калды окшойт. Себеби болбосо кышында деле Кара Бурада район аралыкта чапмак экенсиз да болбосо. Чапмакпыз, анан баягы балдар балдарга бир тренер болоюн дегем. Анан бираз дагы бир 2-3 жылдык сәл немем жетпей калды окшойт. Анан ошо бираз акебизге Парпик Нурлан акени акелейли деп ошо жетекчилер менен ошо президент баарын акылдашып ушу менен өзүм тренерликтен өзүм баш тарттым да. Дагы да бираз ошо Нурлан аке дагы тажрыйба бар. Ошо акени акелип дагы бир неме болду. Ошо кемчиликтерди ошо Нурлан аке оңдойт деген ойдобуз да. Капитандыкка биз Ниязбай экен күтүп аттык эле. Ал такыр эле курамдан көрө алган жокмун. Нияз акебиз оюнга келмек. Буга чейин өзүңүздөр билгендей райондор ишинде да аябай жакшы оюндарды көрсөтүп аткан буга чейин. Анан эми баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу келе албай калды да. Аны биз баарыбыз туура кабыл алып, туура түшүнүп келиштик. Сиз өзүңүз капитандык милдетти аткарып атасыз. Анан кийин ошо Парпик Нурлан аке ошо балдар менен бираз чечтип анан капитан болуп бираз балдардын арасында караан болуп жүрүп, бираз тозо имподромдо жүрүп, ойлоп таанып калгандан кийин балдарга бир дем күч болот дегенден ошо мен кайра капитан болуп шайланып калдык. Бүгүн тренировканы көрдүңөр. Бул баягы биринчи тренировкаңар болду да, машыгыңар. Балдарды, аттарды көрдүңөр. Биздики бул жерден бетке форс-мажор болду. Эмнеге дегенде өзүңөр төмөндө көргөндөй буга чейин 4 чоң райондук шерне болду бизде. Алында деңгээли чоң республиканский деңгээлде эле оюндар болот да акыркы кездерде. Биздин аттар көп аттарыбыз ошол оюндарда чабылып, убактыбыз аз болуп, колдон келишинче аттарды ойготуп, витаминдеп келтиргенге аракет кылдык. Анан ошонун себебинен бүгүн биринчи жолу тренировкабыз болуп, аттар Кудайга шүгүр, балдардын маанайы жакшы, ынанып атат баары эле. Настройлор жакшы, балдардын ийгилик жаратабыз деп туруп буюрса. Колдон келген аракеттин баарын себебин кылдык эми. Утулуш жараткан Алладан эми. Аттар бир аз балдарда жакшы көрүнүш албай аткандай. Ошо биринчи тренировка болду, анан ушу бизде аттар эми бир кишиники эмес да. Ошо биздин президент анан жетекчибиз бар. Көбүнчө ошонун менен аттары ошо көл караны алганбыз, жаңы президент шайлап бираз. Ошол аттар эле болуп атат да. Азыр анан баягы көптөр азыр аттарды сатабыз, анан мынтебиз деп көп кишилер бирге койду да. Бизде да жакшы аттар бар эле. Анан сатып алгыла деп койду да. Ошон үчүн бир аз аттарыбыз эми ортодон өйдө вышыйга жатпайт. Ошо вышый аттарды бербей коюшту да. Команда эмнеге басымдуулук жасайт? Ортого, чабуулгабы, эмнегеби? Кайсыны балдарга көбүрөөк тапшырма берерди? Азыр орто менен чабыл. Эко. Көбүнчө ошо адин да бутабызбы деп да бир аз ошо биз Хусейин көп бир аз күч беребиз деп атат. Анан ошо энген ошо нападениега көбүрөөк басым жасайбыз го. Станкен бир аз чукураак ошо ареттер эңип бир аз салып жүргөн ошо көбүнчө ошо басым жасап келдик азыр. Защитага эмес ошо адинге анан ошо нападениега көбүрөөк басым жасап келдик да. Кичке чукураак аттар. Старттан эңмейди көбүрөөк кылганыбыз. Эки заштын эки эңгийч болуп чыгат да, ошолорго кайсы балдарды көбүрөөк иштеткен, ошол жерден кайсы балдар көбүрөөк киргизебиз, ошолорду байкадык. Ошолордун арасында дагы акылдаштык дейбиз.
Ооба эми азыр основной жерден албаган көбүнчө жеринен улак көтөргөн жакшы болот атат. Улак көбүрөөк жүрөт ушул командада. Ортодон ар кандай азыр ортон аттар көп күчтүү биринен бири алып коюп атыр. 4төн алган 10 болуп атат да. Мурункундай болуп эң ийип тиякпак эң албасак да бир аз базып калсак эки Кудай кааласа бир 3 улак тийсе бир 2 голун салганга аракет кылабыз. 2 гол, 2 гол. Бир таймда бирден таштап турсаңыз эле Кудай буйрса. Кудай кааласа. Планды ошондой коюп берип коюшту команда. Бирден да. Не толку атты? Илип коем. Кантип элет? Ногу илип койдум. Да, бутун элбез бутуна. Колуң алып кал, колуң деп. Мас. Бар экен. Кайсы болуп атат? Бул чабуулчубуз Орозбек деген мырза буйруса барыңыздар эле Кыргызстан ичинде таанымал оюнчу. Көп жактан сунуштар түшүп, соблазндар болуп. Контрактка карабай келди. Контрактка карабай буйруса мынакей. Биз өз негизи чого кичинекей чого койгонбуз. Ийгилик жаратат деп күтөбүз. Аты да мыкты буйруса. Жаңат ошо айылда бирок келип атат. Өзүң кайсы клуб? 92. 92. Бул азыр баягы октябрь ноябрда оюнда да келгенсиң, Карабурага. Мындай расмий оюн көрсөтпөсө дагы могу көл кара аты биртөө эле чыгып кетти да. Эми баягы талаш ичинде ойноп жүрөт. Бул көл кара тууралуу айта кетиңизчи. Ала тоого да сатылат деп жүрдү, ара чоодо жуучулар да келип карап жүрүштү, бирок акыры Карабура өзүңөр алып калыпсыңар. Эмне болуп алып калдыңар? Тарыхы анан эмнени күтүп атасыңар көл карадан? Эми көл кара өзүңүздөр айткандай бул бүгүн эле чыгып калган ат эмес. Бул баягы былтырлары мурда жылдарда чыгып Карабура районуна чабылып башы көрүнүп калган ат. Былтырларда соода болуп сатылбай туруп калган. Анан быйыл Тилек Эсенбаев чабып атат, аны билесиздер. Мыкты оюн көрсөтүп, көп кардарлар келип алатып алабыз деди. Биз укканыбыз да бул. Жактан бияктан алабыз деп анан биз баягы Карабура түптөлүп ушу чоң деңгээлде оюнга чыксакпы деп ниеттенгенден кийин ошо жетекчилик, Карабуранын президенти Байыш болуп, баарыбыз чого барып, акебиздин үйүнө барып, ал кишиге да ушул жерден алдыңызга терең ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Эмнеге дегенде ал атка башкача баалар берилген. Анан биз баягы барып район намысы өзүбүздө калсын деп айткандан кийин алдыбызда жок дей албай ошо районго калып калды да. Буюрса бизге берилди ал ат. Жана социалдык тармактарда чыгып атты. Миллион сомго деппи, ушундай деп бааланып алынды деп. Ошонун тегерегин алынды. Көл кара биздин Карабуранын айгыры, Анарбек акенин айгыры болчу. Жери таластан келген дейт, алар үйүргө салып кулун алды. Көкбөргө чаккандай мыктат болуп чыкты, анан байсы сатып алды. Бул коргоочу. Базым жазаганын коргоочу. Күчтүү ат. Тилек Эсенбаев көл караны минет деп айтып атасыңар. Негизи эле көл каранын үстүндө көбүнчө ошону эле көрүнүп калам, бирок азыр машыгуу жок болот. Тилек Эсенбаев бүгүнкү күндө баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу. Эртең Кудай буйрса келет. Ошону күтүп атабыз. Бүгүн негизи тренировкага деле жетишип калмак. Бирок эми баягы шартка байланыштуу болуп калды да бул сапар. Көлгө качан сапар кыласыңар? Көлгө 10 чыгабыз буйрса. Дагы бир тренировка өткөрөсүңөрбү, ошол жактан? Жок. Акыркы тренировка ушу көлдөн байкайбыз, шартка байланыштуу. Азыр аттарды тактап баары жакшы, ойдо Кудай буйрса. Онун ичинде оюндар башталат деп жатат. Онун ичинде буйрса оюнга аралашабыз иншалла. Анан ийгилик жаратасыңар деген ниеттемин. Ал эми биз мындай Карабура районуна бул жерде бүгүн да коргоо келген жокпуз. Бул жерде 50 000 сом дала келдим. Биринчиликте жогорку лигага өткөн болсо, Кудайым буйруса, Алла Таалам буйруса, менен жакшы силерге белек болот. Жакшы белек болот. Биз бар болсо артыңарда силер эч убакта ойлобогула. Биринчи лигада эми атаандаштар дээрлик угуп атасыздар да кимдер экен. Жалпы болбосо да билесиз да эми. Ушул 3 негизги атаандашыңызды айтып бериңизчи биринчи лигада. Баары эле күчтүү деген болбойт да. Ушу мен өзүм билип жүргөндө Сокук күчтүү деп болот. Азыр аякан Бешкашка баргам. Соңкөл ушуларда жакшы даярданып атат деп уктум. Дагы кайсы бир команданы айтышты.
кыйзын айтты, кече балдар айтты, бир сүйлөшүп, ошо биздин ойной турган балдарга ошо баарын бир сүйлөшүп жүргүзүп атат да балдар арасында. Ушул балдар күчтүү, ушулар менен жакшылап ойношубуз керек. Эми биринчи лиганын командаларын ушу нарын жактын командалары күчтүү деп атабыз. Көлдү күчтүү деп атабыз. Анан өзүбүздөн да 2 команда келатат. Бакубат Талас менен Айтамга. Алар деле күчтүү. Ушу нарын, көл, Талас, Сокулук да күчтүү дейт. Биринчи лигада, группада могулар түшпөй кое турса экен. Жибегенче деген. Эң негизгisi эле биз ошо бир период өткөнүбүз Таластан Айтамга Бакубат Талас келатат. Анан биз кара бура болуп 3 команда болуп биринчи лигага оюн көрсөтөбүз, Кудай буйрса иншалла быйыл. Анан ошо үчөөбүз бир тайпага түшпөй, баягы бир тайпага түшпөй, баягы жолуксак да ошо финалдык беттештерге жолуксак деген үмүттөбүз. Ал балдардын баары өзүбүздүн балдары, чабыш жүргөнбүз буга чейин, аралашып жүргөнбүз, баягы ал оюндарды биз өзүбүздүн область ичинде деле кылсак болот. Анан эми бул мамлекеттик деңгээл болгондон кийин бул жерде башка областтын командалары бар, башка командалар бар официально. Ошолор менен оюн күч салышып көрсөтүп деген оюбуз. Эми буюрса жакшы эле, аракетти кылып атырык, Кудай калса. Ортодо жакшылык чабат. Аттарыңардан Хусейин көп. Анан Телтору деген бар. Ошо. Телтору бар. Бирөөнү Адлет чабат, ынтымакка чыгып кеткен. Таланттуу. Таланттуу Адлет чабат. Бирөөнү жакшылык чабат. Адам ынтымакта кызмат кылып. Сизге эмне позицияң кыласыз? Мен өзүм защита. Анын адинден эң казы кулак алып салмай деп. Ушуну ниеттебиз. Бекпортодо жигитибиз, буну да билесиздер. Бул жигитибиз да баягы Кыргызстан алдыңкы командаларынан өтүп жүргөн бала. Кыргызстан Кубан президент жеңүүчүлөрү, Бакубат Таластын алдыңкы чабуулчулары, биздин Талас областынын Бакубат Таластын командасы өзү бир производство болуп калбады, жаш мыкты улактардычы. Бул сапарда алар өз жаш балдар менен чыгып атат. Таластын буга чейин жаш молодежьден чабылып жүргөн балдар менен. Ага чейин мына ошол командадан бул жигиттер чыккан. Анан биз суранып командабызга бир ийгилик жаратайлы деп былтыр сүйлөшүп, ошондон бери Кудай буйрса биздин командада ийгилик ойноп келишип атат. Ийгилик жаратып. Ортодо быйыл ачылат экен. Эми ойнойбуз, оюн дайындалып жакшы эле Кудай буйрса. Оюн көрсөтөбүз деп жүрүп жерде. Жакшы дайындыктар менен. Аттап кайса түшүнүп атасың? Атмакты. Акырек деген ат. Дайындык сериялерде Нуржан чаап жүрүшкен ошол. Ошолар чойлоп атабыз, оюн көрсөтөбүз. Жогорку лиганы самап келдиңерби? Албетте баягы ар бир жакка чыкканда утам деп, жеңишке жетем деп чыгабыз. Анан ал жыйынтыгы жараткандан, конечно. Ушу буйруса Ноорузду утабыз деп ниет кылып туруп, колдон келген аракет кылып, балдардын баары маанайы жакшы. Ошо жеңишке умтулуп атат Кудай буйруса. Анан эми эгер Кудай таала насип кылып Ноорус турниринде ийгиликке жетип утуп калсак, 9-май буйруса Таласта болот деп жатат. Ал жака эми башкача деңгээлде да даярданабыз, Кудай буйруса. Сиздердин кара буранын ушул эле курамы аттарды биз жогорку лигада быйыл көргөнбүз. Тилекке каршы эми баягы акыркы орундардан болуп калдыңар. Кайра эле жогорку лига өтө турган болсоңор, кайра эле ушул курам, ушул аттар болот да. Бул жерде мындай эми нерсени эске алыш керек да. Былтыр баягы пандемия деген баягы кыргыз элинин дүйнө жүзүндө эле кыйынчылык болбоду, сыноо келип. Биз эгемендүүлүккө вообще даярданганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок да. Аттарыбыз вообще даяр болгон жок. Эми баягы бул чоң оюнда өзүңүздөр көрүп атасыздар, 70% 80% аттар чечип атат. Анан аттарыбыз балдарыбыз боюнча айта турган болсок, балдарыбыз бүттүгү баягы жаш балдар эмес. Эми быйыл составты бетке жашарттык, жаш балдардан кошуп. Алар да жаман эмес. Арабызда мынакей Бакубат Таластан Бекпото, Ариет, Турат деген, таланттуу Адилет, Орозбек, Эсенбаев Тилек, булардын бүт дагы айтып кетсек дагы көп да арасында. Иши Карпбек, булар эми өзүңүздөр билгендей мамлекеттик чоң деңгээлде оюн көрсөтүп, чоң согуштарды көрүп, утуштун даамдарын сезип калган жигиттер. Биздин бирден бир максатыбыз, эгер Кудай таала насип кылып 9-майда высший лигаға чыгып калсак, только аттарыбызды күчтөп, жакшы маршругуну калпына келтирсек, ийгилик болот, Кудай буйрса. Ноябрдагы оюндан азыркы кара бура арадан мына 3 ай өттү. Канча пайызга өзгөрүп кетти? Эмнеси именно? Курамы бир
50-40%ке алмашып калды го Дээрлик. приблизительно да, эми азыр так айта албай Болжол менен, атам. Болжол менен. Аттарыбыз деле ошондой. Аттар деле. Аттар деле ошондой. Ооба. Балдар жалаң эле намыстуу эле келишти да. Же арасында сүйлөшүү жолу менен контракт дегендей барбы? Эми баягы муктаждык маселелери болбосо баягы көп эле намыс менен келишти. Ишибизде баягы Кара Бура деген эле райондун аты болуп, командасынын аты аталып калган болбосо, командабызда мына ошол эле Манас районунун жигиттери бар, Талас районунун мыкты жигиттери бар, Кара Буранын жигиттери бар баягы. Бул Каши Таластын өзүнүн бир сборный командасы болуп калды да. Чоң рахмат. Сіздерге Ийгилик анда. Бериңиз рахмат. Мейли. Достор, болду эми. Кара Бура командасын көрдүңөр эми. Дагы деле болсо колдон келишинче командалар менен тааныштыра бергенге аракет кылабыз. Дароо эле айтып коеюн, жогорку лигада буга чейин ноябрда тартылган командаларды кайрадан эле барып тартуунун зарылчылыгы деле жок болуш керек, себеби ошол эле команда, ошол эле аттар. Эми бирин экин өзгөрүүлөр бар, бирок балдар ошол эле ойдон. Ошондуктан колдон келишинче ушундай тартылбаган командалар тартканга аракет кылабыз. Мен түшүнүп атам, комментарийде жазып атасыңар, ынтымакты тарт, достук тарт, Сары Өзөн тарт деп. Эми мындай эле маалымат чыкса бөлүшүп турганга эле аракет кылалы, бирок тартуунун деле зарылчылыгы жок го дейм. Сезон бүтө элек, дагы деле сезон уланып атат. Ноябрда көргөн видеону дагы бир жолу көрүп койсоңор деле болот. Состав, аттар дээрлик ошол эле ойдон. Ошол, кайрадан көрүшкөнчө жакшы турула, мейли эле.